Саламатсыздарбы ардактуу көрүүчүлөр, кайрадан сиздер менен күзгүдөгү мен Долбоору. Ар бир адам күзгүнү карап, сырткы келбетин, чачы башын түздөгөн сыяктуу өзүнүн мүнөзү, башкаларга жасаган мамилеси, анан башкаларды кабыл алуусу менен дагы ички дүйнөсүн түздөп, оңдоп, иретке келтирип туруш керек экен. Дал ушул максатты көздөп, кимдир бирөөнүн эл адамдарынын деп айтсам туура болот болуш керек, ички дүйнөсүнө баш багып, алар жасай алган тартипти, алар орното алган эрежелерди сиздерге жеткизели деп дагы бир чыгарылышыбызды сунуштап отурабыз. Студиябыздын бүгүнкү коногу Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, белгилүү аткаруучу, обончу Сезбек Искеналиев. Сезбек байке, кош келипсиз. Алейкум салам. Кубанычтабыз, көргөнүңүзгө кош келиңиз. Сезбек байке, акыркы жаңылыктар менен сөз баштайлы. Эми негизи акыркы деген сөз жаман да өзү. Соңку учурдагы. Эми чыгармачылык чөйрөдөн эле баштагым келет, чыгармачы адам болгондо. Ушул азыр баягы интернет айдыңында дейбизби? Ошол эле TikTokто деп айталы. Эми баса белгилүү TikTokто ошол Кудайдын буйругу менен бир заматта эле да, тез эле мына мынтип аябай бир дүйнө жүзүнө чыгып билип атабыз жана коемс деп жаңы термин менен мындай коемс деп эле жазышат да дайымачы. Ошол Roblox деген бир оюнга кирип анан актив аябай көтөрүлүп кетти да. Анан ошол мындай күтүүсүздөн анан ошол эле учурда хит болду. Ошол эле учурда өзүмдүн баракчамда дагы подписчиктер көбөйдү. Кадимкидей актив аябай бир чоң арыш жазады да. Ошол менин чыгармачылыгыма бир чоң бир жаңылык болду мен үчүн. Анан бир учурда ойлочу элем, ушу дүйнө жүзүнө кантип чыгат депчи. Биз чыкпай калдык го. Көрсө Кудайдын буйругу экен да. Кудай буйрутуп койсо, ушинтип эле бир заматта чыгат экенсиң. Чоң менин чыгармачылык үчүн бир арыш жазап берди. Көрсө жазса болот турбайбы деген суроомо сонун жооп табылды. Бул нерсе бир гана сиздин сыймык, сиздин кубаныч эмес, Сезбек, бул бүтүндөй Кыргыздын сыймыгы. Себеби дегенде Кыргыздын ыры дүйнөлүк аренада миллиарддаган көрүүлөрдү топтоп атканы биз үчүн дагы сыймык. Соода сатык үчүн жаңы тиркеме издеп жаттыңыз беле? Анда биз сиздин кыялыңызды орундаттык. Selva бул уникалдуу сервис. Сиздин товар жана кызматыңызды бир баскыч менен таанып билишет. Эми соода сатык жүргүзүү алда канча оңой. Selva мобилдик тиркемесин жүктөңүз дагы. Жарнамаларды толугу менен акысыз жана чексиз жайгаштырыңыз. Бизнесиңизди алга жылдырууну азыртан баштаңыз. Чынында эле тиркеме сиз каалагандай болду. Selva кол алдыңда болгондо баары ыңгайлуу. Сезбек, бул программада атайып тургандай күзгүдөгү мен ички дүйнөгө, жан дүйнөгө бир баш багууга аракет кылып көрөлү. Албетте сиздин уруксаат, сиздин жардамыңыз менен да. Даярсызбы? Ооба. Айтыңызчы, адам катары өзүңүзгө жагасызбы? Адам катары жагам. Мисалы кандай десем, мисалы кантип өзүңдү өзүң биринчи адам өзүн өзү сыйлабаса, өзүн өзү жактырбаса, өзүнө жакшы мамиле кылбаса, анда айлана чөйрөңө дагы, айлана чөйрөдөгү адамдар дагы сага өзүңдөгүдөй мамиле кылат. Ошон үчүн биринчи адам өзүн жакшы, баягы жакшы көрүш керек, жакшы мамиле кылыш керек, өзүнө жакшы ойлорду чогултуш керек. Анан сөзсүз түрдө айланаңдагы адамдар дагы ошондой болот. Мамиледе болот. Өзүңүз жөнүндө оң пикир көп угасызбы же терс пикир көп угасызбы? Эми беш кол тең эмес да. Ошондой эле бирөөнүн жакшы сөзү угасың, бирөөнүн жаман сөзү угасың, бирөөнүн мындай бир жумшак сөзү угасың, бирөөнүн катуу сөзү угасың дегендей. Ошонун баары менин оюмча адамды баланста кармап турат да. Адамды ошол эгерде жалаң эле жакшы болуп кетсе, баланс ооп кетиши мүмкүн, пендечилик. Ошол эле жакшы болуп турса, дагы пендечилик ооп кетиши мүмкүн. Жаман сөз уга берсең, ошондуктан ошол сөз адам ошол бири ошондой баягы жакшы пикир, терс пикирин айткан үчүн адам менин оюмча мындай бир калыпта турат. Өй салат андан ары. Ооба. Жашоодо дайым эсиңизден кетпеген, сиз капа болгон нерсе.
мен негизи көп деле капа болбойм да. Негизи өзүм мындай табияттан ушундай жаралган. Тарынчак эмессиз. Тарынчак эмесмин. Тарынсам дагы тез жанып кетет да. Анан кекчил эмесмин мен. Баягы ошол учурда баягы ачуум келип бир мен Раматылла апам айтчу, сен ыргыткан таштай тиесиң депчи. Мындай катуу жооп айтып алыш мүмкүн, бирок мен ошол жооптун көп кайра өзүм азабын чектим да. Себеби эмне айтып алдым, эмнеге минттим, айтпай эле койсом болмок экен. Анын көңүлүн көп ойлочумун да. Мисалы ошон үчүн мен мындай ошондой чечим чыгаргам. Эч кимге да тарынбайм, эч кимге да кек сактабайм, сабырдуу болом, бирөөнө катып айтпайм. Азабын эле өзүм чегет экенмин. Анын мага эмне кереги бар? Ушу мага керек беле деген суроолор менен өзүмдү тарбиялап ичимен. Анан бир калыпка салуу. Өзүңүз үчүн жаңы акыркы жолу эмне үйрөнүп алдыңыз? Ушул мага керек экен деген. 2-3 жылдан бери мен устатым деп айтам азыркы учурда, мен агайым деп айтам. Мен ошол учурда байкем деп айтам, ушу Мезит Карбеков агай менен көп жанында жүрүп, көп жашоодого болгон тажрыйбамда ушул учурдагы бир топ тажрыйбамды мурда тажрыйбам көп эле болгон, бирок чачырандуу болгон да. Ошону жыйнаганды үйрөндүм. Жана ошол эле жанагы жакшы мүнөзүмдү дагы терс мүнөзүмдү дагы туура колдонгонго үйрөндүм. Ошол эле учурда мен өзүм үчүн мындай көп эле нерсе үйрөндүм да. Бир эле нерсе айтайын, ошо мен өзүмдү аябай баягы элдер буга чейин аябай өзүм балким табияттан өзүм мындай жеңилмин, балким табияттан мен өзүм мындай боорукермин, балким бир түпкүрүмдө да. Бирок ортодо пендечилик көп болуп, баягы балким кесибимдир буга. Мен анын баарын жашырып жүрчү экенмин. Мисалы үчүн ошол эле текеберчилик да ичимде болгон экен. Ошол нерсени азыр таптакыр нөлгө түшүрдүм азыр. Мурда аны билгисчи эмес экенмин, баягы күлүп жайнап деп кетип калчумун. Тарынчактыгы мисалы үчүн ошол ичимдеги тарынчактыгын билгиспей баягы күлүп жайнап өзүнүн баягы Кудай берген баягы жанагы неме менен артистизм менен деймби, же болбосо популярдуулук менен деймби, же болбосо адамга болгон мамилем менен, балким мен түпкүрүмдө бир жакшы мамиле бар да, ошону менен такыр билгисчи эмес экенмин. Азыркы учурда то есть билгизбей ошону жаап койчу экенмин да. Билгизбей баягы катып ошону ушу Мезит байкенин илимин алып отуруп, ошол нерсени баарын мындай нөлгө түшүр, 0%ке түшүр деген да. Мунун баары сага бир гана зыян алып келет деген да. Бул сендеги ал киши билип койгондо мендеги көп туура эмес жактарымды мен күлүп турсам деле баягы мисалы мен мынтип айтканда сен мени алдай аласың. Досуңду алдай аласың. Дагы бирок Кудайды алдай албайсың да. Депчи. Ушу суроо аябай чоң неме болду да. Анан ошон үчүн ошолордун баарын нөлгө түшүрүп, ошонун баарын тазала деди да, ичиңди. Тазаласаң, кадимкидей ичиң жеңилдеп калат деп айтканда. Ошонун баарын жыйынтыктап бир сөз менен айтканда, өзүңүз үчүн эмнени үйрөнүп алыптырсыз? Кое бергенди. Көп нерсени кое бергенди. Мисалы, мынтип айтканда, адамды кечире албашың мүмкүн, бирок кой берсең болот депчи. Ичиңден кой берип кой. Кечире кечирбеген да адамдар болот дейт. Кечире албайсың, пенде катары кечире албашың мүмкүн, бирок ичиңен кой беришиң керек ошол нерсе. Сезбек Искеналиевдин жан дүйнөсү эмнеден эс алат? Учурдабы? Жалпы эле. Мен өзүм көп бүлөдө чоңойгом да. Анан мен ушу чурулдап ушу столдун тегерегинде кичике балдар көп болсо деп өлө көп тилечим да. Бизде ошондон рахат алчумун да кичике кезимде эле ушу көп бүлөдөн. Азыр дагы ошол Кудай ошол тилегимди берди. Ошол учурда биз чурулдап урулдап ошол кадимкидей дасторкондо отурганда, же бир телевизор көрүп отурганда, балдар менен ойноп отурганда мен кадимкидей эс алып калам. Эчтеке баардык нерсени унутуп калам да. Анан бир неме бар. Анан бир нерсе ырдап аткандай эс алам. Бир элдин астына чыгып атканда баардык нерсени унутуп каласың да ошол жерде. Өзүң билбей каласың унутуп калганыңды. Бир учур болот, бир эле мына көз ирмемдей болот да. Башынан баштап мисалы ырдап чыктың да. Ырдап чыкканда элге ырдап чыкканда биринчи толкунданы болот. Анан ырдап орто ченине келип калганда магдап бир нерсе болуп кетет да. Өзүң билбей каласың, ырың эмне болуп кетип калганын. Ошол учурда эс алып кадимге чыксаң, мындай эс алып каласың да. Мындай жакшы сезимдер менен чыгасың. Ырчылык сиз үчүн бул убактылуу кесиппи же жашооңуздун маанисиби? Эми мен жашоомдун мааниси
себеби мен буну деген эс тарткандан баштап ушул ырчы болом дегем. Кудай таалам ушул ырчылыкты мага ошо бир мен каалагандай кылып, мен тилегендей кылып берди да. Анан ошону келип анан ушунча даражага жетип, ушул ырчылык менен ушул кесипке жетип, ошон үчүн окуп канча бир жыл, мисалы үчүн билим алып, ошол ушунгө чейин анан бул менин хоббим дейм десем туура эмес болуп калат. Мен убактылуу менин кесибим десем туура эмес болуп калат. Башка нерсени деле жасап кетсең болот да, мисалы башка мындан ары деле кадам. Бирок мен баары бир жан дүйнөмдө ырчылык бул менин кесибим. Менин эң жакшы көргөн жашоомдун мааниси да, бир чоң орунду ээлейт. Чыгармачылыкта, ушул карьераңызда көңүл калган учурлар болгонбу? Болуп, ушул ырдабайм деген учурлар болгон, ырдагым келбейт, мен ырдагым келбей калды болду, таарынып да. Ошол эле жана башында сүйлөшпөйбүз. Мен ошол нерсе чечилбейт деп ойлочумун да, көрсөчү, ошол үчүн. Ошол нерсе сезим эмнеден улам келчү эле, билбейм, балким ырларыңыз хит болбой калганданбы? Мен эң чоң учур ушул эле болгон. Концертим провал болгон 2006-жылы. Окуяны кыска нуска айтып берсеңиз да, эмне болуп? Провал деген сөздүн ичинде эмне бар? Өзүн актабай калдыбы же кандай? Банкрот болгом да, кыскасы. Эл келди, концерт болду. Эл келбей койгон. То есть эми ага эмне күнөөлүү? Митинг күнөөлүү болгон. Баягы эле биздеги бүтпөгөн митинг. Сиздин концертиңиздин күнүнө тушташ ызычуу болуп калган. Анан эми ал нерсе бир сөз менен мени 2 киши, 3 киши, то есть 3 киши мага ушунчалык 3 кишинин сөзү мага дем берген да ошол. Эң биринчи мен муну сыймыктан мен айтам. Гүлшайыр Садбакасовачка айткан. Съезд өтө кызыл тез оңот. Сен азыркы чыгып аткан ырчылар менен көп мындай көңүлүңдү оорутпа. Алар тез эле оңот деп эле айткан, көрсө айткандай эле болду. Ошол учурдагы мени басып турган ырчылар, мен концертимдин учурунда онуп турган ырчынын баары акырын иргелип жок. Сахнада жок. Экинчи, ошол концерттен кийин Рысбек Жабиров деген байкебиз бар. Ошол байке келип, сен бул концертиң банкрот болсо, мен кийинки концертиңди мындан да сонун кылып берем. Эч капа болбо, сен жөн эле ырларыңды жаза бер деген. Үчүнчү киши Кылычбек Султанов, Суперинфонун жетекчиси. Ошол киши келип, мага ошол концертимде келип, сен съезддашың керек. Биз сага сени Суперинфо баарыбыз колдоп беребиз. Эч капа болбо деп туруп анан бир ушунчалык бир сонун статуэтка ат берген. Ошол үйдө турат ушунга чейин. Ошол 3 адамдын сөзү мен үчүн ушунчалык бир неме болгон, чыгармачыл чөйрөдө айтып атпаймынбы? Анан албетте моралдык колдоо көрсөткөн ошол эле апакем, бир туугандарым, келинчегим баары ал жерден мындай көтөрүп кеткен да. Эгерде ошондой колдоо болбосо, ырчылык токтоп калат беле? Балким убактылуу. Балким анан мен ошондон кийин жанагы жашоодогудай эле, жашоодо сыноо болот го, өйдөлдөй сыноо. Бара чын эле өзүң эле бара ошо жана башынан бери лөкө сүйлөшүп кетпайсызбы? Бул өйдө ылдый болуп турган, жакшы жаман болуп турган өзү бул туура колдонсоң ошондо элечи, жакшы жагын деле, жаман жагын деле туура колдонсоң сени өстүрөт экен. А биз эмне болобуз ошондой учурда, эгерде ошол үчүн ошондой колдоо болбой, ошондой сыноо болбой эле, тим эле телеге эң тегиз болуп эле укмуш болуп отурсаң деген анда да эсирип кетишиң мүмкүн. Пендебиз да. Жандагы эле кетишке эле улам эле банкрот болсоң, анда сынып калышың мүмкүн. Мына мисалы ошол ноябрда мисалы үчүн ошо концерт эле айтат. Ноябрда банкрот болдум, бирок кийинки эле бир 6 айдан 8-март болчу да. 8-мартта концерт укмуш болду. Ошол көрдүңүзбү? Вот ошон үчүн эки неме бир жүрөт да бул. Карак деп коет. Карак, жакшы жаман, ошол бар бир жүрөт да, мисалы үчүн бирдөө ылдый, бирдөө өйдө болот. Анан мен апам раматылык киши, эски кишилерден болчу да, баягы эски кишилердин оозунда сөз бар деген сөздөр да булар чындайт. Ошол айтчы. Бир күн анык чагың жок болуп калса болуп турганы жакшы болот. Сени кадимкидей селкип турат бул. А сен дайыма эле чөнтөң, сол эле шатырашатма болсоң, сен да пендесиң. Көп кетесиң дечи. Ошон үчүн жок болуп турган. Кээде баягы болуп калат да. Тим более мен неме өскөм, эркерээк өскөм. Анан
аял алып бала чакалуу болсоң деле апам экөөбүз чогуу болсоң апа акчам жок болуп атсың ой аябай жакшы акчам жок болуп турсун бүгүнчү эртең болот деп койчу мындай сону көрсө ушунун баары эле тарбия экен да ушунун баары тең эле туура экен мисалы биз дагы ошонун баарын ошол учурда мен түшүнгөн эмесмин азыркы акыбалым менен азыркы баягы жашоого болгон көз карашым менен мисалы мен ошонун баары мен үчүн аябай чоң тарбия болуптур мен ошол нерсени дагы мисалы үчүн кийин Кудай буйрса балдарыма ушул сөздөрдү ушул тарбияны ушул демди мен өткөрүп берем деп айтам. Азыркы учурда адамдардагы сизди капа кылган сапаттар кимдир бирөөлөрдүн кайсы сапатына ичиңиз ооруп аттиң деп каласыз? Азыр көп адамдар адамдын ийгилигин сүйүнбөйт. Адамдын кубанычы менен кубанбайт көп эле. Ошол эле мисалы азыр интернет айдыңына бар нерсе чыгат да. Мисалы эмне жакшылыгың болду, эмне ийгилигиң болду. Ошондо дагы бирөөлөр чыгат да. Аябай ошол нерсени же көрө албай атканын түшүнбөйсүң, же капачылыгын түшүнбөйсүң, мындай түшүнүксүз адамдар көп. Түшүнүксүз адамдар көп. Жанагы обиженный да, таарынган адамдар көп. Өз эчтеке кыйратпайт, бирок таарынат. Өз эчтеке иш кылбайт, бирок таарынат. Негатив көп. Азыр сен деле аны байкайт болушуң керек. Эми бая беш кол тең эмес, албетте мындай жакшы адамдар да бар. Жакшы адамдар деле көп, чын-чындап келгенде карап турсаңчы. Бирок алар көп билинбейт. Ал аны кандай кайсы учурда билесиң? Качан сен тазаланганда, ошол жакшы адамдар өзүлөрү сага мындай тартылып келе баштайт. Өзүң жаман болсоң, жаман адамдар тартылып келе баштайт. Өзүңдү толтура жаман энергетикаң начар болсо, начар адамдар сени хабайт этип салат, жеп салат да. Эгерде жакшы адамдар болсо, сени жакшы адамдардын энергиясы коргоп турат, алар тартылып сени. Мисалы үчүн бул адамдан чыккан ички адамдан чыккан энергия өзүң кандай элге тартууланса, мисалы үчүн кандай өзүңдөн кандай энергия чыкса, ошол чыккан энергияң кайра өзүңө карама каршы чагылышат. Өзүңө эле кайра келип, тияка барып калып келип турган кайра өзүңө келет. Ал кетип калбайт, ал сенин энергетикаң. Сезбай эке, сиздин жашооңузду кино кылып тарта турган болсо, кандай жанрда болмок? Анан элге кызыктуу болот беле? Менин жашоомду кино кылып тартылып же болбосо кино кылып чагылдырылса, тамаша көп болмок, ооба, тамаша көп болмок. Романтика көп болмок. Ушул да, ушундай. Мындай неме негатив аз болмок экен. Себеби мен өзүм негативден азыркы учурда таптакыр алсым, мурда деле буга чейин билбей жүргөндө деле мен өзүм алыс жүрчүмүн да. Ошон үчүн мен жашоомдо мындай неме болгон жок, бир кайгылуу учур жок десем деле жаңылышпайм. Дүйнөдө 7 керемет бар деп айтылат го. Ошону дагы бир 8 керемет болсун дүйнөдө, 8-инчисин толуктап бер десе, эмнени сунуштайт элеңиз? Ага, мен билбейм, айта албайм ал нерсе. Ал аябай чоң тема да. Жооп бериш өзү болор да. Чынын айтканда да. Ойлонгон эмес. Ойлонгон эмесмин, ойлонбойм да. Мээм деле жетпей турушка ага деген. Себеби ага деген кандай нерсе, ал деген бул дүйнөнүн андай нерсени жараткан Алла эле адамга тартуулайт болуш керек. Мен да бир жараткан Алланын бир пендесимин. Анчалык жоопкерчилик ала албайм. Ата энеңиздин алдында, бир туугандарыңыздын алдында сиз тез сыймыктанткан, анан ошол эле учурда уялткан нерселер барбы? Уялткан нерсе жок. Сыймыктанткан нерселер аябай. Ошол эле чыгармачылыгым, ошол эле керек болсо ар бир мисалы ар бир жараткан чыгармам, ар бир жараткан бир мындай ар бир баскан кадамым, кубанычым да. Ар бир менин ошо үй бүлөлүк деймби, ошо чыгармачылык ар бир жаңылыгым мен үчүн, бир туугандарым үчүн учурда сыймык. Ооба. Сезбай эке, ата энеңиздин алдында карызмын деп ойлойсузбу? Эмне карызсыз? Мен
Мен мисалы мындай да, мен Мелис Байкеден алган илимим боюнча, ушул агайдан тарбия алган илимде биз 3 нерсеге каршыбыз да бул жашоодо. Ошол эле арбак дүйнөсүнө дейт, өткөн биздин ата тегибизге, бабалар. анан учурда жараткан Аллага каршыбыз биз. Себеби биз так ыраазы эмеспиз да, Кудайга ушунчалык ыраазы эмес экенбиз да. Баарын берип атат бизге. Аба деле берип атат, суу деле берип атат дейт. Бүт сураган акчабызды берип атат. Чыкса баардык нерсе бала деле берип атат. Бирок ошол учурда ыраазы болбойт экенбиз да. Пендечилик менен көп. Ошон үчүн ыраазычылыкты көп айтыш керек экен. Анан ата тегибизге, арбак дүйнөгө, ошо өткөн аталарыбызга, ошо ата энебизге карызбыз дайыма. Эмне карызбыз биз? Аларга жакшы Куран окуп, алар дагы пенде болушкан да, алар да ушу жашоодон өткөн. Алардын жана айтып атпайбызбы? Билип билбей, көрүп көрбөй заган күнөөлөрүн кечир Кудай деп Куран окуп атабыз. Бир гана Куран менен чектелбестен аларга 7 атабызга барып дагы ыраазычылык айтып, аларга ыраазы болуп, ушу силердин тукумдан келип, ушу силерди ата эне кылып мен тандап алганыма ыраазымын. Рахмат силердин эмгегиңерге, менге ушундай ата эне болгонун берет го бизгечи, болгон эмгегин берет, болгон билимин берет, болгон тарбиясын берет. Ошол ыраазычылыкты айтышыбыз керек да, ошонун баарын өтүп кеткен. Ыраазычылык болуп аны айтышыбыз керек. Анан жараткан Аллага ыраазы болуп атабыз. Анан биздин келечектеги урпактарга да ыраазыбыз да, келе турган. Биздин келечегибизге, неберелерибизге, келе турган балдарыбызга, аларга жакшы энергия карызбыз. Жакшы канчалык таза энергия берсек, алар ушул жашоодо жакшы жашап, жакшы энергияда жашашып, алар дагы кийинки муунга жакшы энергия өткөрүп берет. Ошон үчүн карызбыз десем, мындай карыз десе эле куркуп кетпеш керек. Бул туура эле нерсе да. Жоопкерчилик, милдет. Бул жашоодогу чоң жоопкерчилик, чоң милдетибиз ушул. Сез Байке, репертуарыңызда ар кандай тематикадагы ырлар көп да. Ошолордун арасынан ата жөнүндө ыр жаздыңыз. Билбейм, менин балким ошол менин жеке жашоомо тиешелүү болгон үчүнбү, башка ырларыңыздан кадимкидей салмактуу боло түштү, анан мындай таасирдүү боло түштү да. Ошонун себеби эмнеде? Эми мен өзүм ошо 12 жашымда баштап атасыз чоңойгом. Анан ошол менин оюмча баары бир канча болгон күндө деле ошо атасыз өткөн мындай болбойт да. Ошо баары бир баягы кем дүйнө деп коет го кыргызда, кем дүйнө экенбиз. Ошо бир кемчилигим ошол жерде болду. Аны Раматул апам билгизбей чоңойтты, бирок баары бир мен ушу жаным издей берчи да. Ата издей берчи. Жай албай, Жай албай эле издей берчи. Аны бир туугандарың бере албайт, жезделериң бере албайт. Алар бир тууган да. Анан өзүң эле бир нерсе болуп эле бир мындай эле издей берчи. Мынтип эле бир өзүм түшүнчү эмесмин да. Жан дүйнөмдө бир боштук болуп турбайбы? Болуп, ошол мындай жетчи эмес да бир нерсе элечи. Аны канчалык толтургандан кийин ошол бул нерсе апамдын көзү өтүп кеткенден кийин эки эсе эле башталган да. Анан ошол жана Мелис агайга жолукканда, сен атаңды табышың керек. Сен атаңды издеп атпайсыңбы? Жаның атаңды издеп атат, апаңды издеп атат. Ошолорго ыраазычылык кылышың керек. Ошолорго ыраазычылык айтышың керек. Анан деп туруп анан сени ушул ыр алып келди деп сөзүн ошол киши жазып берип, ата деп анан ошону ырдагандан кийин кадимкидей бир гана өзүмдүн гана атам эмес, баардык аталарга болгон бир милдеттемедей болуп калган да мен үчүнчү. Мен мойнум илинип калган. Ошол нерсени баардык аталарга тартуулагандай болдум. Аны кээ бирөө мисалы үчүн баягы кээ бирөө ыйлап угат, кээ бирөө сыймыктанып угат ал ырды укканда. Ошол анан эң башкысы ошол жанагы ичимдеги боштук, ичимдеги издеп аткан нерсем менен ушул ыр мени ошол толуктады ошол жерде. Өзүңүз кандай атасыз? Эми аракет кылам. Аталык жакшы милдетимди, аталык парыздарымды аткарганга ушунчалык жараткандан дайым суранам да. Мынтип суранам мен Кудайдан, дайым ушинтип суранам. Ушу жараткан Аллам мен келинчегиме жаркынай көзгө, ушу мага менин бактыма жаркынайды бергениңе ыраазымын.
Ушу Жаркын экөөбүздүн тунук сүйүүбүздөн ушундай бир сонун сыйырматыбыздан сонун перзенттерди бердиң. Мен ошого да ыраазыбыз. Ушул өзүң берген перзенттерди аман эсен чоңойтуп, жакшылап бир турмушка тарбиялап, жакшылап ушул жашоодо бир жакшы ордун тапкандай кылган бир жакшы нерселерди жасап кетейин деп Жаркын экөөбүздөн да чындап сурайм. Анан эң баштысы ошол жерге келгенде анан үчүнчү ушинтип сурайм, ошо аталык парзымды, аталык милдетимди жакшы аткарып кетсем экен деп ошол жерде ошо аябай сурайм да. Ушул аябай менин жашоомдогу эң чоң маанилүү нерсе. Үй бүлөдө ким кечиримдүү? Экөөбүздүн келинчегим дагы Кудай жалгап мындай кекчил эмес бас. Бактыңызга жараша. Бактыма жараша экөөбүз тез унутуп калабыз. Мындай. Эми баягы казан аяк какышаттычы, баягы болот, бир түшүнбөстүк болот. Ошо түшүнбөстүктөр эмнеден келип чыгат көбүнчө? Биздики жеңил эле. Мындай, мисалы бир учур болгон, биз мындай үй салдык, пример айтайын. Үй салып анан баягы аял киши деген неме да. Тигин алам, муну алам, аябай кооздогусу келет, аябай кооздогусу келет. Анан бизге келгенде, суммага келгенде эле чыр чыгат. Сеники жетпей калды, мунун кымбат экен, түшүр, анан экөөбүз уруша кетебиз да. Анан баягы экөөбүз кайра пикир кылып, ортодубузда неме болбош, бир нерсе жасайбыз. Анан үйгө келип таарынышып келебиз. Анан үйгө келип бүт ремонт бүткөндөн кийин карачы. Биз кандай нерсе үчүн уруштук. Анан илдешип чай ичип турабыз. Соода сатык үчүн жаңы тиркеме издеп жаттыңыз беле? Анда биз сиздин кыялыңызды орундаттык. Selva бул уникалдуу сервис. Сиздин товар жана кызматыңызды бир баскыч менен таанып билишет. Эми соода сатык жүргүзүү алда канча оңой. Selva мобилдик тиркемесин жүктөңүз дагы. Жарнамаларды толугу менен акысыз жана чексиз жайгаштырыңыз. Бизнесиңизди алга жылдырууну азыртан баштаңыз. Чынында эле тиркеме сиз каалагандай болду. Selva кол алдыңда болгондо баары ыңгайлуу. Сүйүү дегенге кандай аныктама бересиз? Сүйүү бул бир акыбал. Сүйүү бил, иштеги сүйүү бул. Сүйүү бул Кудай деп айталы. Кудайдын сүйүүсү, Кудайдын мээрими. Ар бир адамдын ичинде бир акыбал болуш керек. Сырт дүйнөдө эки акыбал болот го дайыма. Кара, жакшы, жаман, дайыма эки ак кара, ошол экөөнү арбашып жүрөт да дайыма. А ички жашоодо, ички дүйнөдө, ички жашоодо бир эле акыбал. Бул сүйүү. Сүйүү канчалык ичиңде бир акыбал, ошол бир тынччылык, ошол бир балкыган, бир нерсе сөз айтып атсаң дагы бир ушундай бул чын жүрөгүң менен айтып, монтип мындай адамга ушундай бир мээрим берип айтган бул ошол да чыныгы сүйүү. Ошондо сүйүүнү жана иштеги сүйүүнү ошентип бере аласың. Энеңе ошентип сүйүү бере аласың. Бир акыбал көрөсүң, чыныгы сүйүү. Жубайыңа, балаңа, элге, жерге, ошол эле күйөрмандарыңа бул мындай. Сүйүү бул Алланын мээрими да. Сүйүктүү адамыңызга, бул жерде сиздин келинчегиңизге биринчи жолу болгон мүмкүнчүлүгүңүз, бар дүйнөңүздү коротуп эмне белек бердиңиз эле? Мындай го дейм. Сүйүү бердим го дейм. Ушундай айтайынчы, сүйүү. Чын сүйүүмдү бердим да, жүрөгүм менен ыраазычылык бердим ичимен да. Ал адам деген айтып атпайбы? Жок, ал кийин болду да ал нерсе. Жок, башынан эле ошондой болуптур. Башынан. Демек өзүңүз билбесеңиз дагы, демек ошол нерсени тартып келгенсиз, Өмүрлүк жарыңыз сиздин кайсы сапатыңыздан улам сизге багынганын айтат? Өзү айтат дайыма, шаңдуулугуң деп. Анан мен чечкиндүүлүгүң дейт. А сизчи? Жароокерлиги, анан баягы мээрими, аялдык мээрими. Анан эң тамаша иретинде тамак жакшы жасаган. Эки күчү эң маанилүү дейт. Сезбеке, сиздердин үй бүлөнү негиз кылып ала турган болсо, 3 эң башкы үй бүлө үчүн керек боло турган деген нерселер деп эмнени айта аласыз? Эми бул жаш үй бүлөлөргө кеңеш болушу мүмкүн, аларга жардам болушу мүмкүн да. Биринчиден, бир үй бүлөдө биз деген сезим жашаш керек да. Мен эмес, биз.
бир кичинекей оокат алса биз алдык, биздин балабыз, көрдүңөрбү кандай сонун энергия. Биз бул чогуу деген нерсе, биргебиз деген нерсе да, бул жерде көп маани жатат. Биз деген сезим жашаш керек, биз деген сөз жашаш керек. Мен кыйраттым, ана мен укмушмун деген жерде эле сыр чыгат. Биз деген болуш керек. Эң башкы нерсе бул биз деген эреже, дайым биз деген эреже. Экинчи чын жүрөктөн ички дүйнө менен сүйүү тартуулоо. Ички чоң сүйүү, ички тунук сүйүү, анан Үчүнчү ыраазычылык. Ыраазы болуу. Себеби кантип ыраазы болбойсуң жубайыңа? Сенин каныңан жаралып аткан баланы 9 ай көтөрүп, аздектеп, ошону төрөп, ошону сага кайра жарык дүйнө алып келип, кандай сон мындай ыраазычылык айтыш керек да. Сен чарчап келсең үйүңдө жаркырап тосуп алат, сөз чарчап атса дагы. Ошонун баарына ыраазы болбой жашайт көп эркектерчи. Дагы өзүлөрүн аябай анан ушул да ыраазычылык. Анан дагы бир айткым келет, ошо эркекпи же аялбы билбейм эми. Ким мындай, ким табышкер болсо үйүндө, табышкер болсо да. Бул эркекке тиешелүү нерсе го дейм, мүнөз го дейм. Эркекке деп айталы. Балким кээ бирөөнүкү бар го. Аргандай болуп калат. Аргандай болуп калат жашоодо. Анан ошону эч качан доомат кылбаш керек. Мен таап атам. Мен силер үчүн эмнени гана кылган жокмун. Мен силер үчүн эле жер касып атам. Анан мен силер үчүн тердеп атам, кургап атам. Мен силер үчүн талаадан жок, доомат кылбаш керек. Ал ошо балдарынынбы, жубайынынбы үйүндө ким жашаса, то есть баласыбы, жубайыбы иштебеген, ошолордун ырыскысы ошолор аркылуу келет. Демек, анын иштеп атканы үйдөгүлөрдүн ырыскысы. Ооба. Ошонун иш аркылуу берилип атат деген түшүнүк, Ооба. Мына ушундай бактылуу үй бүлөнүн формуласы жазып жаттап калыңыздар. Сезип байке, өлүм жөнүндө ойлоносузбу? Албетте ойлоном. Эми баягы айтат го. Ар бир тирүү жандын башында бир өлүм бар депчи. Туурабы? Анан ошол учурда мен жана көп мындай цитаталар чыгып калат го мындай. Адамдарга тарбиялуу мындай. Анан ушу жашоодо дейт. Бир эле нерсе гарантия бар экен да. Өлөсүң деген гарантия бар экен. Эртеби кечпи баары бир өлөсүң. Ал калган нерсе гарантия жок экен. Ошон үчүн албетте өлүм жөнүндө ойлоносуз. Өлүмгө даярсызбы? Аны билбейм. Бирок ойлонсом баягы мага дагы ушул жана устат ушул суроону берген да. Ушуну айтып койгум келип атат да ошо. Өлүмгө даярсың деген. Анан өлүмдөн коркосуңбу деп берген да. Анан мен айткам, баягы көп эле баягы мындай сөөк узатуу зыйнатына көп эле катыштык да бизчи. Көп эле болуп калдык ушу жашка чейин. Аларды эстеп, ар бир жана табытту көтөрүп баратканда, мисалы сөөктү көтөрүп баратканда, менин оюмча бардык эле адамдын оюна келет болуш керек. Биз да бир күн ушинтип кетебиз. Биз да ушинтип күнү алып барат депчи. Ушинтип коет деп. Мен дагы ошолдой ойдом да дайыма алып мениңе көтөрүп баратканда, ошол мен да бир күн ушинтип көтөрүп алып барышат депчи. Ал учурда коркпойсуң. Ал учурда реалдуу эле карасаң коркпош керек. Реалдуу карасаң, негизи жашоого реалдуу, трезвый карасаң коркпошуң керек. Бирок мен оюмча коркутпошуң керек мындай жерде. Эми ал кимге кандай өлүм ошол да. Өзүңүздү элестетип көрсөңүз да, сиз өлгөндөн кийин эмне болот? Орсузбу? Жанагы адам сөөгү кайтыш болгондон кийин сөөгү майрамсып алат го. Майрамсып алгандан кийин майрамга кетти деген сөз экен да. Ошон үчүн мен кеткенден кийин менин оюмча мен майрамга кетем. Майрам болот мен үчүн. Артымда калгандар үчүн албетте мұң. Кайгы. Кудай тууралуу Сезип байке, мындай туюп, сезип, ар бир адам Кудай дей берет го күнүмдүк жашоодо делечи. Бирок ошону деле мындай бир туюп, сезип, бир айткан жагдайлар болот го, учурлар. Сизде ошондой болгонбу? Азыркы акыбалымда көп эле болот. Себеби адамда эки жашоо бар. Сырткы жашоо, ички жашоо. Бул төрөлгөндө эле ошол нерсе болот. Биз алган илимде ошентип айтылат да. Анан сырткы жашоо бул убактылуу жашоо. Сырткы жашоо пенденики. Ошол учурдуку, ички жашоо
жараткан Алланыкы. Биз жараткан Алланын астына, Кудайдын астына ички жашообуз менен барабыз да. Ичибиз кандай болсо ошол да. Ошон үчүн ички жашоодо туура коюп алсаң, сырткы жашоо менен ички жашоону нак эсе так коюп алсаң, ички жашоо жараткан Алланыкы. Ошо ички бейпилдик, ички тынччылык, ички рахат, ошонун баарын туура коюп алсаң, сырткы жашоонун кошмарларын, сырткы жашоонун рахатын да кирбеш керек да биякачы. Ошонун баары бир нерсени коюп алсак, ошону так эсе. Анда Кудайга болгон сүйүү, Кудайга болгон ыраазычылык, Кудайга болгон кандай десем сөздөр таппай калдым да, көрдүңбү? Ыраазычылык да эң чоң. Кудайга болгон чоң сүйүү. Ошолду сөзсүз ошону менен кайрылсаң, албетте. Сизди дайым ойлонткон, дайым ойго салган, дайым коркуткан күнөө иш барбы сиз кылган? Эми күнөө деп айтыш болбойт деп айтылат да. Ошо күнөө аябай мындай. Күнөө деген сөз өзү ошо менен коркутуп койгон да адамдар. Адам жаңылат экен, шалынат экен. Мындай да. Бирок күнөө деп айтуу оор, ушул сөз аябай бизге кирип калган да, күнөө. Демек сиз үчүн күнөө жок. Жок. Жаңылыштык болгон. Адашасың, кайра түздөлөсүң. Эми күнөө деп болушу мүмкүн, балким. Мисалы үчүн ошол күнөө кечирилгис деп айтылат мындай. Ошо биздин агай айткандай, ошо адам өзүнө өзү кол салса, же бирөөнү өлтүрүп салса, бейгүнөөсүз бирөөнү, мисалы үчүн. Ушулар кечирилгис деп анан бизге айтканда, кечирилгис ката. Кечирилгис ката, анан бир неме дагы эң чоң да. Мынтип ушул сөз эсимде калыптыр. Келечектен корккон бул күнөө деп айткан. Келечектен коркпош керек. Келечекке жакшы эмес. Анткени ал Кудайдыкы. Кудайдыкы. Келечектен коркпош керек. Сезбеке, Кудай Тааламга түз кайрылуу, ачык кайрылуу мүмкүнчүлүгү болсо, эмне сурайт элеңиз? Менби. Мен сурамагам, ыраазычылык айтмак, ыраазымын. Азыр деле айтам, ыраазымын. Демек, Кудайдан сураганга караганда көбүрөөк ыраазычылык бересиз. Ооба. Жашоо эрежеңиз, принцибиңиз. Ушундай. Улут жөнүндө сүйлөшөлү, Сезбеке. Улуттук баалуулук, улуттун кызыкчылыгы деген сиз үчүн эмне? Эми баягы муундан муунга жашап келаткан, ошол эле сөз байлыгыбыз дейли. Ошол эле салт санаабыз, ошол эле ырым-жырымыбыз, ошонун баары баалуулукка кирет да. Бизде улут ошол менен сакталып турат. Бирок тилекке каршы азыр биздин улут ооруп тургандай сезилет. Коом ооруп тургандай сезилет. Адамдардын мындай улут ооруп тургандай сезилет да. Азыр акыбалыбыз. Көп нерсе менен биз чаташып калдык. Эми ал чоң тема болуш керек. Бирок жанагы ата-бабалар аздектеп келген бардык маданий дейбизби, мындай ошол эле учурда саясий дейбизби, баардык ошол эле тарбия, талим келген сөздөр, жана башында айтып аттым, ошол эле макал лакап, мисалы үчүн, ошонун баарын аздектеп кайра кийинки муунга өткөрүп берүү биздин бир чоң парзыбыз. Биздин азыркы кездеги коом ооруп турат, улут ооруп турат деп атпайсызбы? Демек, ошонун баардыгы жанагы өзүбүздүн баалуулуктарды кабыл албагандыктанбы? Кабыл албагандыктан, анан ошол биздин агай айткандай, биз качан оңолобуз деген суроого бергенде бир интервьюда ошол киши айтканда, качан өзүбүздүн тагдырыбызга келгенде деп аткан. Улуттун да тагдыры болот депчи. Улут тагдыры качан өзүнүн ордуна, өзүнүн тагдырына келгенде, анан ушундай арышчылат деп айтканда. Өзүңүздү кыргыз экениңизге сыймыктандырган жагдай болду беле? Көп эле болот. Мисалы, учурда деле кыргызмын деп жыргайм. Себеби кыргыз элинде бир эң жакшы бир көп жараткан Аллага жаккан, Кудайга жаккан сапаттар бар, байкайсың. Жөнөкөйлүк деген эң чоң жөнөкөй калкпыз. Конок келсе төрүбүздү бошотуп беребиз. Мунун баарын билип билбей эле жаза беребиз, бирок ушунубуз менен биз сакталабыз, ушунубуз менен сыймыктанабыз. Учубуз эч качан кур эмес. Дүйнө жүзүнө бирөө болбосо бирөө дүйнө жүзүнө кыргызды бир таанытып турат, байкайсың. Ушунун баары сыймыкта.
Анан биз кээ бирөөлөр бар, балким ошо кыргыз экенине балким кээ бирөө бардыр. Мындай сыймыктанбай же болбосо чаанышы мүмкүн. Мен жеке ошо менин тууган уругум, мындай мен жакын тааныган адамдын баары эле кыргыз экенин ушунчалык сыймыктанышат, ушунчалык бактылуу. Мисалы ушунчалык бир сезим болгон жана көчмөндөр оюнунда ачылышында эмне деген бир ачылыш болгон, эмне деген ошол эмне деген эмоция болгон. Мен ошол бул жерде бир гана мен сүйүнгөн эмесмин ошол жерде. Бул баардык кыргыз эли сүйүнгөн. Ошонун ичинде мен да бармын. Ошол сүйүнүч, ошол энергия, ошол кыргыз экенине баары сыймыктанып, ошонун открытиясында баары билип, кээ бирөө кийлеп алган, кээ бирөө ушундай. Ошолордун катарында мен да бар болчумун. Ошондо бир ушундай бир энергетикалык бир толкун баарын каптаган окшойт да анда. Чоң аябай каптаган. Бул баарыбызга тиешүү. Ошондо мен 2 жаштагы, 3 жаштагы балам көкбөрүнү көрүп алып, оюнуп алып, видеосу бар. Эле биз келе алып түшүнбөйт өстү, бирок антип сүйүнүп атат да. То есть баарыбызга ошол нерсе, мен ойлойм, ошол күн чоң дем берген кыргыз экенбиз. Сезип байке, сизде адам катары эмне ойготту? Аң сезимиңизде, жан дүйнөңүздө бир төңкөрүш жасаган. Жакшы суроо экен. Эми мындай ойготкон нерселер көп, бирок бир нерсени айтайын. 2020-жылы коронавирус дүйнөсүн каптады. Ошол учурда Кыргызстанда аябай каптады да. Кыргызстанда ошо кара июнь деп коебу, Июль. Июль айы. Анан мен ошо кышкы немеде оордум да. Кышкы волнасында оордум. Өлүп эле кайра тирилдим да. Анан ага чейин Мелис Карбековдон кичине илим алып калгам. Анан барып баягы чуда көтөрөбүз да. Анан жатам. Сүйлөй албайм, бирок жатсам баягы көз алдыңан кетип атат да. Уже көп нерсечи. Өткөндөгүлөрүң, учурдагы эми кандай болот? Оор чын эле аябай оордум да. Мына өлүп эле жарым жан болуп турам. Анан ошондо ичиңде арамдын ичиңде неме өз бир дарыгериң бар депчи айтканда мага ошол эсиме келди. Анан ошол дарыгериң сени дарылайт деди да. Сен ишен деп, ички туюмуңа, ички акыбалыңа, ички жашооңа ишен, ошол сени дарылайт деген илиминде бар эле да. Азыр да көп айтат ошону. Ошону кабыл алдым. Анан коркпо деген нерселер болду. Анан чыгып айыккандан кийин жашоонун ушунчалык рахаттуу экенин, ушунчалык сонун экенин, ушунчалык жыттуу экенин, ушунчалык бир кармасаң колуңан сезилген ошол нерсени ошо 2020-жылы жана ооругандан кийин анан чыныгы сездим. Мага окшогондор аябай көп болду. Анан бул жерден ошо жашоо ушунчалык кызыктуу деп атпаймынбы, ушунчалык таттуу экенин, ушунчалык бир рахаттуу экенин, ушунчалык жумшак, ушунчалык катуу экенин, то есть ошонун баары мындай жашоо сонун экенин билдим. Өзүбүзмүндай күнүмдүк жашоодо көп эле улуу кичүү бирдей эле айта беребиз го, тирүүлүк өзү майрам, тирүүлүк өзү бакыт депчи. Демек ошол нерсени сезе алган экенсиз да. Анан бир нерсе болду ошондо. Жанагы бизде мурун айта берчи, кар кишилерди айтчу эле негизи да, көбүнчө. Бир буту көрдө, бир буту жерде турат депчи. Андай эмес экен көрсө. Тирүү адамдын бир буту көрдө, бир буту жерде экен. Любой жашап жүргөн. Кайсы куракта болбосун, Кайсы курак болбосун. Ошол сездим. Сельва – современный онлайн-сервис, Classified и Marketplace с доставкой. Теперь покупать и продавать легко. Заказывайте товары, продвигайте свой бизнес. И самое главное, что Сельва доставит все в сохранности. Сельва. Удобно, когда все рядом. Мына ушундай, ардактуу көрүүчүлөр, болгону бир нече суроо, бирок бир адамдын жан дүйнөсүн, ааламын аралап, бир жагынан кирип, экинчи жагынан чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк болду окшойт. Сезип байке, суроолор боюнча кандай сезимдер калтырды сизге? Ички дүйнөмдө бир баарын аңтарылбаса дагы бир нече катмары аңтарылып, көкүрөктө бир өйөп жүргөнбү же жыргап айтайын деп жүргөн суроолорго болду. Мен жооп бергенге аракет кылдым. Канчалык деңгээлде жооп бердим, албетте эл тараза, камералар алдабайт.
кетерде мага бир 2-3 саат мурун түшүмө кирген да. Анан апам келип менен коштошкон да. Анан ошондо да кетип барат, балам өзүңдү кара деп 3 жолу айтып анан.